Мегаком компаниясы быйылда аярлуу катмардын балдарын унутта калтырган жок. Балдарды коргоонун эл аралык күнүн утурлай. Аталган компания Жалал-Абадтагы өзгөчө шарттагы орукчан балдар тарбияланган мекемеден кабар алышты. Алар мында жатаканага керектөлчү буюмдарын тапшырышты. Биз кичине колдоо, мындай иштерин жасап, анча-мынча мындай кооздуктарды бердик, бирок ушул мына өз балдарыбыздын колу менен менетип. Ушул кабинетибизге келип, ушуну эстеген сайын биз да эстеп тура турабыз. Сизге белеңиз тапшырып коелу, балдар. Социалдык чөйрөгө, анын ичинен аярлуу катмарга көңүл буруу компаниянын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Мындан улам жыл сайын аларга колдоо көрсөтүп, материалдык жардамдарын берип келишет. Өлкөнүн ар кайсы шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарбияланган мекемелерден жылына 2 рет кабар алынып, бул жөрөлгө салтка айланган. Мына бүгүнкү иш-чарабыз Жалал-Абад шаарында өтүп атат. Бул интернет үйүндө биз камкорлукта 2012 жылдан бери 10 жыл болуп калыптыр. Жыл сайын мына кичинекей балдар коргоо күнү 1-июнга карата, анан кийин жаңы жылдардына биз жылына 2 жолу жардам беребиз. Ар кандай негизи биздин өкүлдөрүбүз булар менен байланыштырып атат, кыз байланыштырып атат. Анан булардын өздөрүнүн суроолору боюнча биз алып беребиз. Мына бүгүнкү күндө болсо постельный белье алып бердик. Буга чейин көп нерселер 10 жылдын ичинде жыл сайын жардам берип, стиральный машинесин алып берип турабыз, балдарга белек алып берип турабыз. Ошол бул биздин Мегаком компаниянын, жалпы биздин абоненттердин ушул балдарга биздин салымыбыз деп ойлосок болот, кичине социальный ответственность дегендей. Ошондой иш-чараларды өткөрүп жүрөбүз. Жалал-Абадтагы бул мекемеде өлкөнүн бардык аймагынан 4 жаштан 18 жашка чейинки акыл эси начар, шал оорусуна кабылган балдар асыралат. 110 орунга ылайыкталган мекемеде учурда 101 бала тарбияланууда. Учурда стационардык жайдын бардык шарты бар. Алда болсо Мегаком компаниясы сыяктуу демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ишке ашып келет. Мына бүгүн бизге да бир жакшы майрам болду. Ошо Мегаком компаниясынын атынан генеральный директор баш болгон Азат Темирканович менен кошо келип бизге бизден сурашты эмне керек деп, биздин бүт бардык балдарыбыздын ушул кроваттарын үстүнө жапкыч покрывало суранганбыз. Бүгүн баарын алып келип беришти. Балдардын атынан, эмгек жамааттын атынан ыраазычылык билдиребиз. Иштери ийгиликтүү болсун. Мегаком менен биз ушул көп жыл, 10 жылдардан бери, көп жылдан бери иштешип келатабыз. Ар дайым майрамдарда, жаңы жылдарда эч качан бизди ушу белектен кур коюшпайт. Ыраазычылык. Кошумчалай кетсек, компания жамааты Ош шаарындагы 12-чи көмөкчү мектеп-интернатынан да кабар алды. Өткөн жылы аталган мектепке компания көзөмөлдөөчү камераларды орнотуп, газ плиталарын алып берген. Мегаком компаниясы калкка сапаттуу байланыш тартуулоо менен гана чектелбестен, жарандарга да ар кандай материалдык колдоолорун көрсөтүп келет. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.